НТС'тин түз эфиринде артарап, мен атым Мирбек Айтикеев, саламатсыздарбы? Жыл соңуна чейин баш мыйзамды өзгөртүү үчүн референдум өткөрүү сунушталууда. Кыргызстанда Курултай институтун уюштуруучулар баш мыйзам долбоорун даярдалганын жарыя кылды. Анда башкаруу системасын тактоо, парламент депутаттарын партиялык же мурдагыдай бир мандаттуу округтардан шайлоо, бийликтин бутактарын баш ийген Курултай институтун түзүү сыяктуу сунуштарды элдин сынына коюуну талап кылышкан. Деген менен учурда баш мыйзамдын авторлору конституцияны өзгөртүүгө негиз жок дешет. Алар 2010-жылы эл референдум аркылуу парламенттик башкаруу жолун тандаганын, бирок жогорку кеңеш туура эмес мыйзамдарды кабыл алуу менен талаштуу жагдайлар жаралып жатканын айтышууда. Бүгүн Артарап программасында конституциялык реформа керекпи деген маселени талкуулайбыз. Эмесе биз менен болуңуз. Алгач студиянын коноктору менен тааныштыра баштасам, мен оң тарабыма баштайын. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков, учурдагы конституциянын авторлорунун бири. Жана ошондой эле жогорку кеңештин депутаты, Республика Ата журт фракциясынын мүчөсү Кенжебек Бокоев мырза. Жана биздин үчүнчү коногубуз коомдук ишмер, жогорку кеңештин экс депутаты Азимбек Бекназаров мырза конокто. Алгачкы суроону Азимбек аркылуу сизден баштайлы. Сиздер ошол баш мыйзамды өзгөртүү үчүн атайын мыйзам долбоорун даярдап, аны коомчулукка жарыяладыңыздар. Ушундай жол менен кетип, анан конституциялык реформаны талап кылууга эмне түрткү берди? Кайсы жагдайлардан улам ушул... Сиз туура биз айттыңыз. Биз конституциянын долбоорун даярдаган жокпуз. Жок, конституцияны өзгөртүү боюнча, референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун даярдадыңыздар. Ошол элден сурайлы деп атабыз. Конституциялык жаңы өзгөртүү керекпи деген сурооду элге алып чыгып атабыз. Сиз айткан мыйзам долбоорун сунуштадыңыздар да референдум өткөрүү боюнча. Ооба, ошол референдумга биз элге ошол сен айткан сурооду алып чыгабыз. Экинчи суроо катары башкаруунун кайсы түрүн колдойсуң дегенди алып чыгабыз. Үчүнчүсү Курултай институту ушул азыркы жогорку кеңештин президенти, жергиликтүү курултайларда айыл өкмөт башчысынын мэрлердин отчетун ошол жерде жашаган элдер жылына бир жолу ишине баа бериши керекпи, ушуну колдойсуңбу деген суроону беребиз. Ошондо айыл өкмөт, мэр берет, президент, жогорку кеңеш. Анткени эл шайлаган адамдарга гана. Өкмөткө биз бере албайбыз. Анткени өкмөттүн отчетун булар алат жогорку кеңеш. Ошондуктан биз ушул элден мурдагы реформалардан айырмаланып элден сурайлы деп атабыз өзөктүү жерлерди. Анан элдерге ушул сурооду алып чыгабыз. Биз конституциянын долбоорун алып чыкпайбыз. Элге ошол конституциянын өзөктөрүн алып чыгабыз. Парламент кандай шайлоо системасы менен шайлашын колдойсуң? Президент менен жогорку кеңеш жылына бир жолу ар жыл аткарган ишине эл алдында отчет беришин каалайсыңбы? Эгер ушуга элдер макул деп колдой турган болсо, андан кийин ошо элдин пикирин уккандан кийин анан мыйзам долбоорун даярдайбыз, конституциянын долбоорун. Ушуга чейин 11 жолу конституция өзгөртүлдү. Президенттер каалагандай гана конституциянын долбоору чыкты. Элден бир да жолу сурап койгон жокпуз. Кандай бийликти каалайсың? Кандай башкаруу системасын каалайсың? Ушул жогорку кеңеш кандай шайлоо системасы менен шайлансын дегендерди элден сураган жокпуз. Ошол учурда 93-жылдан бери ушуга чейин конституциянын 2-чи статьясы ушинтип жазып турат. Кыргызстандын эгемендиктин ээси Кыргызстандын эли, мамлекеттик бийликтин бирден бир булагы Кыргызстандын эли деп турат. А бирок элден ошо бийлик жөнүндө бир жолу сурадыкпы? Ошондуктан биз айтып аткан реформа таптакыр жаңыча болот. Президент даярдай койгон, же болбосо бир тар чөйрө даярдай койгон, же жумушчу топ даярдай койгон. Биз ушудан кетели. Элден суранып алып, керек болсо андан кийин жогорку кеңеш аркылуу, анткени жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу бийлигин ушулар ишке ашырат. Сиз өзүңүз айткан 3 өзөктүү деген суроону коебуз деп атасыздар. Үчөө эмес, негизгилерин атап атыңызбы, үчөө депчи. Балким 7өдүр, балким 6өдүр. 6 болот. Ошондой өзөктүү суроолор менен элге чыгууга эмне түрткү болуп атат? Бүгүнкү конституция иштебей жатабы? Маселе барбы? Өзөк месеге өзүбүздүн тарыхты айтайын. Эмчүн 2 президент качып кетти. Эмчүн 2 революция болду. Эмчүн бүгүн кечеги президент менен бүгүнкү президент тытышып атат. Эмне үчүн? Эмчүн? Вот суроону мен силерге берип атам. Мен ушул элге берем. Эмне үчүн булар тытышып атат? Да, ошол мамлекеттик саясий системада так ушул маселе жатат. Президенттер, бийликке келген адамдар эл алдында жоопкерчилиги жок. Мурда бар эле башында, жок дегенде депутаттарды отзывать этип алчу эле, отчет берчү эле шайлоочулар бар. А бүгүн 2007-жылдан бери булардын баары жок. Эч ким эч убакта элге отчет бербейт. Анан бийликтен кеткенден кийин келген бийлик
қазір жатып қалады. Мына бұл коррупция екен, бұл митиптер, тегінтіптер деп. Ертең гарантия қана бүгінгі президенттің дағы ушундай маселесин 5-ші президент келіп чукуйт деген қана. Мына біз ошондойго жол бербеш үчүн, нукура элдик бийликти орнотуш үчүн, ушу бийлик өзүбүз эл шайлаган бийлик жок дегенде элге бир жолу ушу элдин баасын алып турсун кылган иш боюнча деген нерсени элге салып атабыз. Ошондо мына ушул окшогон революция болбой калышы мүмкүн. Анткени өткөндө биз мисал катары, опыт катары көрдүк да курултай өткөрүп туруп 24 ноябрда. Анан эки президентке, кеткен президентке, азыркы президентке баа берип көрдүк. Кандай реакция болот экен деп. Мен ойлойм, абсолютно жакшы реакция болду. Бул президент дагы тиги президент да ушундай чокпос кандай секирди. А эгерде ушунду мыйзамдаштырып, курултай жөнүндө мыйзамды алып, делегаттар кандай шайланат, кандай курултай өтөт, бүт жол жобо кылып мыйзамга салып туруп өткөрө турган болсок, мен ойлойм, так ушул жана мен айткан маселелер өзүнөн өзү жоюлат. Бийлик эл алдында элге иш кылып, элдин алдында отчеттуулугу пайда болот. Ишенбай агай, мына сиз ошо 2010-жылдагы жазылган азыркы иштеп аткан аракеттеги конституциянын авторлорунун бир катар мүчүлүштүктөр бар. Бүгүнкүдөй абал түзүлгөнүнө ошол конституциядагы жагдай түзүлүп атканын айтып кетти жогоруда. Макулсузбу ошол пикирлер менен? Мен биринчиден башынан айтып кетем, ушундай демилге болуп, ушундай топ болуп, саясий элиталардын бир жагы конституциянын бүгүнкү туура эмес жактарын айтып, ошону өзгөртүш деп сунуш кылып аткандарына колдойм. Ушундай болуп аткан Кыргызстанда бул жакшы нерсе. Бирок сунуш кылып аткан жанагы референдумга сунуш кылып аткан мыйзамдын суроолоруна мен макул эмесмин. Бүгүн конституцияны өзгөрткөнгө зарылчылыгы жок деп эсептейм. Себеп? Эмне себептен? Мына мисалы суроо коюп атат. Президенттикпи же парламенттикпи тиги системаны каалайсыңар деп элден суроо коюп атат. Башкарууну формасы. Башкарууну. Мына Азимбек туптуура айтып кетти. Президенттик башкаруунун системасын биз өттүк, эки президентти кубаладык, алар чет өлкөдө качып жүрөт. Мына ушуну каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы деп элдерден сурап атат. Парламенттик мамлекетте болсо, мына элдин оюнда сыйлаш керек да. 2010-жылы референдумдан эл өзү айтты. Парламенттик мамлекет болсун, башкаруу болсун деп конституцияны алып берди. Демек суроо бергендин артында эмне турат? Силер 2010-жылы добуш берип, конституцияны парламенттик башкаруу болсун дегенге тиги добушуңарга силер кайра добуш бере аласыңарбы, ошого макулсуңарбы деген эле суроо болуп атат да. Стратегия жактан бул мүмкүн. Тактика жактан бул эгерде оңдолду десе алыска кетип аткан болбогон нерсе да. Экинчи маселени коюп атат. Силер пропорциональный системабы же мажоритарный система менен шайлоого барасыңарбы деп. Эми бул мен эмне деп айтат элем. Биз эволюциондук жол менен кетсек жакшы болот эле да. Пропорциональный системанын өзүнүн 100дөн ашык модификациясы бар. Кыргызстан эң жаман тандаган. Конституция так жазылып турат. Депутаттарды, 120 депутаттарды пропорциональный системанын негизинде шайлаш керек деп турат. Так жазылган. Башка жазылган эмес. Партияны эмес, бул мандат алган депутаттын өзү. Депутаттарды деп турат. Бүгүн неге андан ары конституция мындай айтканда эмеде да, каркасы да. Андан ары калганы болсо мыйзам негизинде жазылып кетет. А мыйзамда жазылып турат. Бюллетенге партиялардын аты жазылыш керек деп. А талапкерлердин ысмы жазылбай калат. А бюллетен деген эмне? Бул шайлоочу бүгүнкү күнү өзүнүн укугун бюллетен аркылуу мандатын башка субъектке берип атат да. Бүгүнкү депутаттардын бирөөнө да добуш берген жок. Алардын бүгүнкү парламентте отурганы легитимдүү же легитимдүү эмеспи деген суроо туруп атат. Мунун баарын көрүп эле турабыз. Чындыгында келгенде парламентте партияларды шайлагандан кийин желеги гана илинип туруш керек эле. Мен толугу менен макулмун. Бул системаны оңдош керек. Бирок конституцияны өзгөртпөй, ошол эле дүйнө жүзүндө преференцированный система шайлоо болуп аткандан кийин ар бир шайлоочу, ар бир талапкерге добуш берип, ошолордун добушуна жараша очередь боло тургандай пропорциональный система да бар да. Мына ошолор жол менен кетип туура болот эле да. Мындайча айтканда конституцияны өзгөртпөй, ошо конституцияга каршы келген мыйзамдарды өзгөртсөк болмок. Мына мен өзүм дагы 4 төрагадагы президентке кайрылдык. Конституциянын гаранты катары бүгүнкү мыйзам конституцияга каршы чыгып атат. Оңдобойсуңарбы деп сунуш кылып атсак, унчукпай турушат. Мына
бийлик диалогко келбей, коомдун пикирин укпай, унчукпай калганы ошол ойдон кала берсин дегени мынандай жанагындай инициативаны жаратканга мүмкүнчүлүк болуп атат. Дагы башка суроолорго көңүл бурбай эле коелу. Мисалы, мындайча айтканда, Конституцияда бир жакшы нерсе жасалганда, ички тышкы саясатты ким өткөрөт? Премьер-министр. Бүгүн ким өткөрүп атат? Президент. Эмне үчүн Конституцияга каршы мыйзамды кабыл алып койду? Ким кабыл алып койду? Жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш. Оңдош керек да аны. Ички саясатты өкмөт өткөрөт десе, тиги стратегиялык программаны ким түзүп, ким бекитип атат? Президент. Анын реалдуу тиешеси жок, ички стратегияга тиешеси жок. Демек биз болсо тизгинин тартышыбыз керек президенттин. Сен өзүнүн ыйгарым укугуңан ашып баратасың деп. Биз болсо ошондой жол, эволюциялык жол барбай эле, жок, бир нерсе болуп калса эле Конституцияны өзгөртөлү деп. Өнөкөт болуп калды да. Бир Гиннеске кире тургандай эле болуп калдык да. 11 жолу Азимбек туура айтып кетти, Конституцияны өзгөртүп атабыз. Ой, бир токтолучу, көрөлүчү. Ушул азыркы жанагы парламенттик системаны иштеп көрөлүчү деп. Бирок ошол эле кезде кээ бир идеологиялар мага жагат. Курултай маселеси боюнча. Мен ошондой дагы жыйында айттым. Курултайдын ордун таап алчы элден бурун. Кантип элден шайланбаган, өзүнүн элдин мандатын албаган кишилер өкүл, президентти, элдин өкүлүн, парламенттин отчетун ала алат. Ошондой укукту алып алгыла да Конституцияга. Ушу бир маселени койсоңор болот, койсо болот эле. Курултайдын ордун тапса жакшы болот эле. Жок, расмий тилди эметиш керек, тиги айыл өкмөтүн мэрлерди шайлаш керек деген ушундай маселелерди коюп атат. Мен ушундай майдаланып, стратегиялык эң жакшы маселелерди коюп, бир маселе, бир тиги суроо берген ордуна жана 7-6 суроолорду берип атканына туура эмес деп эсептейм, тактика жагынан туура эмес деп эсептейм. И негизи акыры реформа деген сөзгө бир көңүл буруп коюнда да. Реформа деген бул революция деген эле сөз. Конституциялык реформа бул биз мамлекеттик түзүлүшүн жаңыртып башкача кылалы деген революционный жол менен кетели деп атабыз. Судебный реформа, правоохранительный реформа, чет өлкөнүн акчасы менен жасалып аткан реформаларды бүт талкалап атат. Биз Конституция менен 11 жолу жанагы государственный системаны талкалайбыз деп. Мындайча айтканда, туруктуулук болбой калды Кыргызстанда. Туруктуулук болуш үчүн Конституцияда туруктуу болуш керек да. Конституцияга эгерде карама-каршы пикирлер болсо, жогорку кеңеш талкабание бериш керек. Түшүнүгүн бериш керек. Талкабание бере турган укугу жок да азыр Конституцияда. Ошону азыр Конституциянын өзүндө жок ошо. Топ Ана кантип Конституцияга киргизбей турганы бере алат. Кантип бере алат? Азике, мен сен менен макулмун. Мына ушуну киргизбейсиңерби? Ушундай жолго келсин, жогорку сот жетип, булар Конституцияга талкабание берсин деген ушу бүгүн жетишпеген маселени берсеңер, Конституцияны оңдобойт элек дагы буларга талкабание берип турмак. Сиз айтып аткан жанагы Конституцияда референдум аркылуу өткөрбөй, ошол эле курултай 1000 киши келтирип, ошолор өткөрсүн деген ойлорду койсоңор, мен толугу менен колдойт элем. Силер башка жол менен келе атасыңар. Башка жол жок. Мына ошондой эле. Анан кийин дагы мен бизге таратып бердиңер, Мукаршы Атакчысынан Конституция жаңы долбоор жазылган экен. Дагы башка долбоорлор бар дейт. Эми аны уялбай эле, жашырбай эле ошону эле алып чыкпайсыңар, элдер ушуга каалайсыңар, каалабайсыңар деп. Бир пикирге келипирсиңер. Эки пикир болсо, эки вариантын алып чыккыла. Жок, парламенттикпи же президенттикти каалайсыңарбы башкарууну деп. Мен айтат элем, саясий элиталардын 70-80% айырмасын биле албайт ошону. Президент менен парламенттин экөөнүн эмне айырмасы бар? Карапайым эл билет. Саясий элита сиз билесиз мүмкүн, ошол отургандар көбү билет. Карапайым эл билет, саясий элита билгиси келбейт. Алар президентти гана карап отурат. Президент жаса десе жасайт. Ошол 9 реформа президент жаса дегенде жасалды. Жогорку кеңеш бир жолу жасады, бир ай жашады. Калганда жалаң президент жасап келет. 2006-жылы жогорку кеңеш жасады. 2006-жылы бир айга жашады. Калганда жалаң президент жасап келет. Мына өзүңүз 2003-жылы, 2002-жылы Конституциялык совещанияга мүчө болдуңуз. Биз бир фракцияда болчук парламентте. Иштеп келгенден кийин эмне кылды? Биз иштеген ыргытты бирди дагы рабочий топ түзгөн 10 киши түзгөндү референдумга чыгарып койду акай. Мойнуңуз каласызбы ушу? Азике, мындай мисалдарды 1000 жолу айтсаң болот. Бирок бул негиз эмес Конституцияны өзгөрткөнгө. Жок, ошол бузулган Конституцияны кантип оңдойбуз? Кайра ошо элге алып чыкпайбыз. Бүгүнкү Конституция эмес жаман. Мен сизге айтып атпайм жамандыгын. Жамандыгын айтып берип атам. Жетишпеген нерсе болсо, мыйзам негизинде оңдойлу. Конституцияны оңдоо боюнча болбогон нерселерди айтып атам мен. Мисалы, шайлоо процессин эмне? Мыйзам негизинде талкабание укугун жогорку кеңешке бериш керекпи? Конституцияга толуктоо киргизиш керек. Тактика жактан эмне унуттуруп атасың? 2020-жылы мына тиги шайлоо болгон турат. Канчалык мен залда көрдүм го, эң элиталар бар чогултурсуңар.
Ошо конституция көңүл бурбай, ошо күчүңөрдүн бартың 2020-жылы турган шайлоого өзгөртүүнү киргизип, шайлоого азыркы мандатты содалашып алып келбей, элдин алдына коюп бере турган мыйзамды алып чыксаңар, толугу менен колдойт элем. Конституцияга өзгөртүү кирмейинче партиялык тизмени өзгөртө албайбыз. Мен мыйзамды өзгөртүш керек. Мыйзамды алып чыккыла. Мыйзам конституцияга каршы келет. Эмне үчүн? Аны ала албайбыз. Эмне үчүн? Бир эле статьяны алгыла. 37-статьяны бюллетенге талапкерлердин исмин жазып Өзүңүз айтпадыңыз. Сиз ошону айттыңыз. Конституцияда андай болбой калган деп атасыз. Бар да. Жок. Депутаттарды шайлайт деп атат. Конституцияны угуп туруңуз. Тиги закондо болсо парламент эмес, партияны шайлайт деп атат. Экинчи статьясында депутаттарды түз-түккө жашырын добуш менен шайлайт деп турат. Ал эми жогорку кеңештин депутаттары шайлайт деген өзгөчө бөлүгүндө партиялык тизмен менен шайлайт деп койгон. Ким айткан? Конституцияда жок. Окуңуз. Конституцияда эң негизги 71-статьяда эмне бар? 120 депутатты пропорциональный система менен шайлайт деп турат. Пропорциональный системада келемди? Пропорциональный система бул болсо процедура. Депутаттар коюлбайт бюллетенге, киргизилбейт. Процедура. Бирок депутаттар киргизилбейт эки. Айланан ошого күч салгыла да киргизилбейт. Ошон үчүн конституция болбош керек. Мына мисалы мэрлерди айрым өкмөттөрүн шайлайлы деген сунуш кылып атат. Ушуга кишиге жардам бергиле да. Силер болбогон тиги асмандагы жылдызды кармагандай конституцияны өзгөртөлү деп турасыз. Конституцияга өзгөртүү киргизбейинче аны кыла албайбыз. Ой, айланан Конституцияга каршы келген мыйзам ала албайбыз биз. Эмне үчүн ала албайсыз? Ала албайбыз. Мына эгерде 20-жыл ушуга окшогон депутаттар кайра келчү болсо, ого деле ала албайсың. Мүмкүнчүлүк шарт түзгүнүң да ошол. Сиз экөөбүз депутат болгон жүргөндө биз алып жүргөнбүз. Ушунда сен элдин батасынан бүгүн биз айтып элдин шайлоосу менен келдиң. Бүгүн айтып атабыз, ошону элге кайтарып берели деп атабыз. Сен депутаттыңды өзүң шайла. Партияны шайлаба деп атабыз. Сиз жок кала берсин деп атасыз. Шайлоого киргизишин кереги жок деп атасыз. Бир мандаттын баасы 6 миллион сом болду. Ушундай мандатты сатып алып келип аткан кишилер кантип сен оңдоп бересиң референдумду? Вот көрдүңүзбү? Ошон үчүн элге чыгып атабыз. Ошон үчүн элге чыгып атабыз. Бул депутаттар 20-жылкы шайлоону оңдобуну сен. Биз оңдой албайбыз да, парламент оңдойт, законду булар алат. Мен ала албайм. Ошон үчүн биз референдумга чыгарып атабыз. Мыйзам бар. Референдумда 10 миң добушту чогултпасыңбы? Ошону чогулталы деп чыгып атабыз. Анан эл биздин колдо 20-жыл шайлоо болду. Бизди колдойт. Колдогондон кийин анан биз парламентке алып киребиз, итте булар алат аны. Токтон болду. Аргумент жок. Сиз эми конституцияга каршы нерселерди айтат. Кенжебек мырза, мына азыр парламенттин дарегине бир катар сындар айтылды. Бүгүнкүдөй жагдай түзүлүшүнө конституцияны дагы туура эмес мыйзамдарды кабыл алууга парламент барды беле? Бул 5-чакырылышта сиз иштегенсиз, 5-чакырылышта да. Эми мен өзүм бүгүн эми парламенттин оюн эмес, жеке өзүм оюмду айтсам, мен кошулам бир жагынан. Өзгөрүү керек да. Өзгөрүү керек, мамлекетке өзгөрүү керек, элге керек. Албетте бул жерде негизинен мынакей Тазыкең да Шымайке да айтты, тиги элдик бийлик жөнүндөчү. Бул демократия. Маселе демократия жөнүндө. Элдик бийликти күчөтүү, же болбосо элдик бийликти кайра орнотуу жөнүндө маселе көтөрүлүп атса, мен бул жерде кошулам. Өзгөрүү болгондо бул реформа, конституцияны өзгөртүү жөнүндө макул болуп атасызбы ошондо? Конституцияны өзгөрүү боюнча негизи 15-жылы чыкканда Республика Ата Журт партиясынын программасында бул өзүнчө пункт менен болгон да. 2020-жылы биз даже жанагы ичиндеги чекти мөөнөтү өткөндө дегенбиз да. Конституцияга өзгөртүү киргизүү бир максат менен биздин мамлекеттеги башкаруу системасын аныктап алуу да. Бүгүнкү күндөгүдөй аралаш болбой, таза же парламенттик, же президенттикке өтөйүк деген эки эле варианттын бирөө. Эмне үчүн? Анткени бүгүнкүдөй жоопкерсиздик болбосун деп. Мына кечеле экс-президент болуп Атамбаев кетти. Анын коррупция жана башка иштеринин баарынын азыр былыктары чыгып атат. Ким жооп берип атат? Аткаруучулар. Мына бир эмес бир нече премьерлер азыр түрмөдө отурат, а бирок Атамбаев ачык айтып атат, мен чечкем дейт. Туурабы? А бирок аны тарта албайсыз, анткени ал экономикага конституция боюнча 2010-кы жооп бербейт, кол койгон эмес. Мына ушундай бирок чечип аткан президент. Премьер-министрди да жана башканы да чечип аткан президент. Ошондуктан, демек азыркы иштеп аткан конституцияда ушуга жол берилип кетсе, албетте биз 10-жылы добуш бергенде, анда мен депутат эмес, жөнөкөй жаран элем, телевидение аркылуу бардык жарандарга айтылган. Ушул конституцияны кабыл алганда парламенттик системага өтүп атабыз деп. Туурабы, Шымай мырза? Эми получается ошондо сүйлөгөндөр алдаган экен да.
А парламенттик системаны кийимибиз кандай экен десек, анда президент өз алдынча шайланып, мамлекет башчы по идее да бир вариантында таза парламентте болбош керек да. Аны же парламент аркылуу, же делегаттар аркылуу шайланыш керек экен да. Ал мындай мамлекет башчы болуп туруп, парламент шайлаган өкмөт башчы болуш керек да. Мына көрдүңөрбү? Ушундай болуп туруп биз аралаш болуп келгенбиз. Башында ойлогонбуз парламенттик президенттик аралаш десек, бүгүнкү күндө менин жеке оюмда президенттик парламенттик өтүп да, бүгүнкү күндө президенттин таразасы оор болуп кетти да. Ал аткаруу бийлиги болгон өкмөт жана парламентте чечип алды. Бүгүнкү конституция боюнча тактай кетсек, же мыйзамда да президенттин орду бийлик бутагы катары көрсөтүлгөн эмес. Ал аткаруу бийлиги десем мен жаңылышам, анткени өкмөт аткаруу бийлиги. Ошондо кайсы бийлик бутагына киргенин билбеген президенттик бийлик 10 жылдан бери сот бийлигинде чечип атат, аткаруу бийлигинде чечип атат, бардыгын чечип атат. Бирок конкретно жооп берген эчтекеси жок. Аткаруу бийликке өкмөт жооп берет. Ошол эле учурда мына Ишембай мырза айтып кетти, жогоруда президентте андай ыйгарым укук жок эле. Ошол ыйгарым укукту парламент берип койду. 2010 жылдан кийин. Тышкы саясат боюнча ички чарбага киришкенге дагы. Анткени ошол конституциянын мен мындай абайлап айтайын, кемчилиги катары ал жерде тышкы саясатты так чечүү боюнча президентке укук берилген эмес. Президент эл аралык келишимдерге кол коюуда премьер-министр менен макулдашат деген норма бар, туурабы? Кантип эле кечеги президент болгон Алмазбек Атамбаев теге премьер-министр менен макулдашпайт. Ошондуктан ал лобби кылып туруп, депутаттар анын ичинде мен ойлойм, ушул теге Атамекен фракциянын депутаттары инициировать этсе керек, ошону менен мыйзамды киргизип туруп берейик мамлекет башчыга. Россия жана башка биздин коңшулардын бардыгында президент чечип атса, койкуй, уят эмеспи биздики премьерден уруксат сурап турган деп туруп, тышкы саясатты мыйзам менен президентке берип койдук. Анткени баягы мындай турмуш бар да, мыйзамдан тышкары, ошого такап туруп, билесиңер да. Мына ушундай болуп туруп, анан кийин азыр сөз болуп кетти, гарант конституция деп туруп. Ал конституциянын өзүндө ким гарант экенинде жазылган эмес, или жазылбай калган. Көрдүңөрбү? Бүгүнкү күндө президентке сен гарант катары жооп бер деп биз маселе кое албайбыз. Анткени конституция боюнча ал гарант укугу жок президентте, берилген эмес. Мына ушундай кемчиликтер ар бир жеринен чыгып атат. Ошондуктан эми юристтер анын баарын аныктап койгон. Санына чейин канча пункт бар деп. Бирок мен жеке ушул маселеде мен ойлойм, сөтаки ичинде эл добуш бергенде 2020-га чейин өзгөртүү киргизилбесин десе, мына 10-дон бери 20-да 10 жыл өтөт, туурабы? 10 жыл жашадык, биз азыр 8 жыл жашап койдук. Бул аз мөөнөт эмес. Анан кийин рас ушундай болуп элге өзгөрүү керек болсо, бул азыркы системаны болбой калды деп ойлор көп айтыла турган болсо, мен ойлойм, президент баш болуп туруп, бүгүнкү күндө анда конституциялык кеңешме түзсөк жакшы болмок. Президент, парламент болуп туруп, бир чечимге келип туруп, 20-га чейин конституциялык кеңешме түзүп туруп, аныктап, то есть эки вариант долбоорду жазып чыгайык, кандай болот? Анан элге Азимбек Анаркулович, менин оюмда да бир эле маселени коюш керек да. Ал маселе жана мурункудай ооба же каршы эмес, макул каршы эмес, буга чейинки болуп келгендей. Тандоо бериш керек да, добуш берүү эмес, макул деп. Тандоо. Же парламенттик, же президенттик. Мына эки конституциянын долбоору дайын, чтобы эки жолу референдум кылбаш үчүн. Биринчи кайсы экенин аныктап алып, анан кайра конституцияны жазып алып чыкпай, бир эле эки долбоорду кеңешме иштеп чыккан долбоорду алып чыгып, бул же бул. Анан кийин бул киши мисалы президенттикти агитировать этсе, бул киши парламенттикти агитировать этет. Эки топ болуп алып туруп, элге анан кийин теге добуш берүүнүн астында ким кайсыны жакшы көрсө, ошону агитация кылат. Мына президенттик жакшы, бул болсо парламенттик жакшы. Анан эл тандоо жасаш керек деп мен ушинтип ойлойм да, ушундай болсо жакшы болмок. Ошондо президенттикке келсе бир президент жооп бермек, өкмөт башчы болуп туруп, аткаруу бийлигинин башчысы болуп. Парламенттик болсо өкмөт башчы бардыгына жооп берет. Мамлекеттин башчысы болуп туруп. Биздин ойду сиз айтып атасыз. Биз тандоо берип атабыз азыр элге, референдум жөнүндө секөө менен. Конституциянын долбоор эмес, тандоо берип атабыз. Башкаруу формасын. Кеңешме түзүлүп туруп, бардык бийлик Ишембай айтып атат, президенттик болбодубу деп. Бирок ошол эле учурда мына президенттик болгон жок. Биз ушул убакка чейин Конституцияга карасак, биз парламенттик, же болбосо президенттик парламенттик системада жашадык. Таза президенттикте жашаган жокпуз. Мына ошон үчүн президенттер жооп бербей атат. Туура.
иш жүзүндө алар баарын башкарат. Мына 27 жыл ичинде мен кече 24 премьер алмаштырылды. Президенттер тарабынан десем, мен айткан Шериков айтты 31 деди. 30-та. Ким алмаштырды? Президенттер алмаштырды. Өкмөт башчысы. Ошол кээ бир өкмөт башчысы да жооп бербей койсо, уруксат бербей койсо, парламент өзүн таркатып жиберишти. Муну билесиңер, 94-жылы, 2007-жылы ошондой болгон. Кумтөргө байланыштуу. Мына ошондуктан биз азыр айтып аткан бул депутат мырза менен биз макул болуп атабыз. Бирок биз азыр ошол 10 000 киши Конституциянын долбоорун жазышканга укугубуз жок. Жок. Аны 300 000 кол топтош керек. 300 000 кол топтосок, ал 20-жылдан кийин күчүнө кирет экен. Ошондуктан биз ошол 20-жылга чейин Конституциялык кеңешме түзүлсүн деп 24-түндө бердик сунушууту. Конституциялык кеңешме түзүү ушундай варианттарды 20-жылга чейин 1 жыл калды. Иштей берсин. Элден сурайлы, элден пикирин угалы. Анан баа 93-жылга кылып 2 жылда талкууласак 21-жылга келип калат экен. Биз ушул ойдо референдумду анан жогорку кеңеш президент учпай койгондо биз алып чыгып атабыз, жанагы 10 000 шайлоочунун укугубуз бар экен. Биз референдум жөнүндө закон. Ал жерге жана тандоо берип атабыз. Эгерде элдер жанагындай айтса, анан ошол конституциялык кеңешме түзүлүп калса, мына биз референдум менен мыйзам алууга да каршыбыз. Конституциянын өзүн алып чыкканга да каршыбыз. Себеби мына 10-жылы ишенбеш айтып атат, мен авторлордун бири. Талкуу болбой калып атат да. Мен дагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары главный авторлору бизбиз. Биздин декрет менен чыгып атат. Бирок 13 киши чыгарып койду. Бизге чейин президент жалгыз өзү чыгарып койгон. Конституциялык кеңешме иштеп келген нерсени убактылуу өкмөткө келгенче дала жолу өзгөрүлдү. Референдум учурунда 2 жолу 2 декрет менен өзгөрүлдү. Вот маселенин баары ушундай болуп атат да. Конституциялык кеңешме жазган нерселер биракта жумушчу топ тарабынан бурмаланып келди ушул убакка чейин. Мен ар бир датасынан бери айтып берем. Мына силер иштеп чыккан нерсе 29 майда бир өзгөрүлдү. Референдумга салынгандан кийин 5-июнда бир өзгөрүлдү декрет менен. Рахмат азыр, бизде кыскача жарыя бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, сиздер НТС каналынын түз эфиринде Ар тарап программасын көрүп жатасыздар. Биз баш мыйзам өзгөрүшү керекпи деген суроону койгонбуз. Бизге СМС аркылуу дагы добуш берүүлөр келгенин айтып атат. 75 адам ооба десе, 61 адам ушул убакка чейин жок деп добуш бериптир. Азыр жарыядан кийин кайра талкууга кайтып келебиз. Сиздер болсо добуш бере берсеңиздер болот. Жыйынтыгында жарыялайбыз. Урматтуу телекөрүүчү, сиздер НТС каналынын түз эфиринде Ар тарап программасын көрүп жатасыз. Бул жолу биз баш мыйзамды өзгөртүү керекпи деген маселени талкуулап жатабыз. Бүгүнкү талкууга Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков, Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев, жана ошондой эле коомдук ишмер, экс-депутат, мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаров мырзалар катышып жатат. Сиздер дагы биздин программага үн кошсоңуз болот. СМС билдирүү аркылуу өзүңүздүн добушуңузду бериңиз, ооба же жок деп. Андан тышкары, урматтуу телекөрүүчү, Facebook баракчабыздагы, НТСтин Facebook баракчасында дагы түз эфирдеги бүгүнкү программаны онлайн көрсөңүздөр болот. Азимбек мырза, мына сиз жогоруда атап өттүңүз, ушундай маселелер бар эле деп, бирок 2010-жылга чейин ошо Кыргызстан баягы президенттик башкаруу менен жашап келди. Ошондо сиз дагы убактылуу өкмөттүн курамында болгонсуз. Анан мындан кийин биз парламенттик жолду тандайбыз деп, ошондо бардык жерде, прессада дагы, гезит беттеринде дагы ушундай бир пропаганда жүргөн. Анан ошол парламенттик башкарууга келдик деп, ошонун негизинде сиздер шайлоого катышкансыздар дегендей. Андан кийин бирок бүгүнкү күндө ошол болгон окуялар бир 8-9 жыл мурда болгон окуяга кайрадан болбой калды дегенге эмне түрткү берди? Ошол кезде бардыгын оңдосо болбойт беле? Ошол кырдаалга келеличи. Ошол убакта Ала Тоо аятында эмне болуп атат эле? Президент каякта эле, депутаттар каякта эле, коктук олотто качып кетишип калган, эч ким жок. Элдин бийлиги өкүм сүрүп атты. Эл талап кылып атты. Тезинен биз жанагындай Өзгөрүү керек. Өзгөрүү керек. Ошондо биз парламенттик системага өтөлү дедик. Парламенттикке жакын системаны иштеп, конституциялык кеңешме башында Өрбек Текебаев турган иштеп чыгышты. А биз убактылуу өкмөт ал убакта өзгөчө кырдаал жүргүзүлүп, негизинен түштүктө жүрдүк, кан төгүлүп аткан жерде жүрдүк. Конституцияга аралаша алган жокпуз. Акыры 18-майда даяр болду деп алып келди. Мына 1 айдан кийин даяр болду деп алып келди. 18-майда убактылуу өкмөттүн жыйыны болуп биз муну талкууладык. Анан кайра дагы оңдоого жөнөттүк. Ушунчалык
кыска убакыт болгондугуна байланыштуу, өзгөчө кырдаалдык абал болгондугуна байланыштуу. Анан убактылуу өкмөткө абдан кыйын болду. Дүйнө жүзү бизди признавать эткен жок, тааныган жок. Силер убактылуу бийликсиңер, биз тааныбайбыз деп. Байланыш жок. Бирок ошол учурда ошондуктан биз тез аранын ичинде түштүктөгү көйгөйлүү акыбалдарды жанагы жөнгө салыш үчүн дагы болсо эртерээк укуктук талаага түш керек болду. Конституция тезирээк алыш керек болду. Биз ошондуктан бир күнгө өзгөчө кырдаалды токтото коюп, 27 өзгөчө кырдаалды ала коюп туруп, конституцияны өткөрүп туруп, кайра дагы өзгөчө кырдаалды уланттык. Ошондо сиздер мисалы буга чейин аралаш системада жашап келдик. Акаев Бакиевдин учурунда да өзүңүз жогоруда атап өттүңүз. Бирок ошол конституция боюнча. А иш жүзүндө биз 94-жылдан бери президенттин жеке үй бүлөлүк башкарууында жашап. Ошондой бул, бирок конституцияда аралаш деп жазылып келген. Жоопкерчилик маселеси жок деп эдиңизби? Жок. Бийликтер бөлүштүргөндө ошо аралаш болуп калган. А чындыгында ушул азыркыдай эле президенттик жеке башкаруу. Ошондо жоопкерчилик маселеси келгенде жок деп премьер-министрлер алмашты дедиңиз. Анан ошондо эмнеге биротоло парламенттик жолду тандап алууга мүмкүнчүлүк болгон жок? Эмнеге биротоло президентти парламент шайлай тургандагыдай, президент бүгүнкүдөй эки баштуу баягы бийлик системасы түзүлүп калбагандай, президент мурдагыдай кайра күчтөнүп кетпегендигидей система түзүлгөн жок ошондо? Президентке как мамлекет башчысы катары ошол убакта жана кан төгүлүп турган убакта эки нерсени берели деп чечкенбиз. Коргоо министрлигин, коопсуздук комитеттин төрагасын туз президентчесин, анткени мамлекеттин коопсуздугун мамлекет башчысы кармасын, ушуну тандасын деп. Анткени азыр конституцияда бар мамлекет башчы катары ушул коопсуздук бийликтердин өз ара мээси президентке бүткүл жерде берилип келген. Ал эми жана айтып аткан бул чарбалык маселе. Башка тышкы саясат, ички саясат толугу менен өкмөткө берилген. А өкмөттү толугу менен парламент контролдойт. Азыр деле турат. Өздөрү шайлайт, премьер-министрди чейин тандап алат, аныктайт. Өкмөт мүчөлөрүнө чейин аныктайт. Бирок ошол нерсе иш жүзүндө болуп атабы азыр? Иш жүзүндө жок да. Мына ошон үчүн азыр конституциянын өзгөрүшү зарыл болуп атпайбы? Ошон үчүн. Мына мен дагы айтып коеюн. Эки президент качып кетти, эки революция болду. А эмне үчүн биз дагы жолубузду таба албай атабыз? Вот вопрос. Анан кеп ушул көрсө президентти жеңди Кыргызстан эли. Эки революция кылып, эки президентти кууду. Дагы деле президенттерди жеңүүгө мүмкүнчүлүгү бар. А бирок баягы мыйзамсыз ордогон президенттик жеке башкаруу жашап атат да. Ошо президенттик башкарууну эмнеге жоюп салган жоксуздар? Түп табыр менен жоготкон жоксуздар. Жоюп салган күндө да болуп атпайбы. Ошонун жолун издеп. Жок, ошондо жоюп салса болот беле институтту? Жоюп салган менен ал иштебейт экен да. Жоюп салгандан иштеген жок да. Мына ошонун жоюунун себебин азыр айтып атабыз. Оказывается, таза президентти көттүрүп жоопкерчилиги менен. Жоопкерчиликти кошо конституцияга жазыш керек. Бүгүн жоопкерчилик жөнүндө конституцияда жок да. Рахмат, бизде телегөрүшү үчүн айтып атабыз. Элдик курултайга жоопкерчилик ушул жерде жыл сайын айтылып турсун деп. Рахмат. Элдик демократия. Башка жол жоопкерчиликти каерде биз алабыз? Рахмат, бизде телегөрүчү бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду айтсаңыз болот. Менин атым Исака болот. Мен Чүй облусунун Сокулук аймагынын тургунумун. Мен депутат Бокоевко суроом бар эле. Угуп атабыз. Урматтуу депутат. Вот орусча айтканда сиз один из реальных депутатов да? Мен түшүнөм Азимбек Безназаров аксакалыбызды. Сизге суроо. Ушул башкы мыйзамга өзгөртүү керекпи дейсиз? Сиздин ой пикириңиз? Рахмат, ал боюнча рахмат. Бул айтылып болуш керек ой пикириңиз. Айтып кеттим, конституцияга өзгөртүү керек деп мен жеке өзүмдүн оюм, биздин партияда да бул программада да болгон 15-жылы чыкканда эл ошон үчүн добуш берген. Мен азыр мындай бир парламентте азыр Шымбай мырза жакшы айтып кетпедиби, мынакей мыйзам менен ушул эле конституция менен оңдоп кетсе болот депчи. Бирок азыр мына референдум чыкканда кээде баягы ой кетет да, кээ бир мамлекетке өтө маанилүү маселелерди референдум аркылуу элдин оюн билүү атайын референдум жөнүндө мыйзамга киргизилген да. Мына мен азыр бир мисал айтсам, өзүм инициатор катары, депутат катары мыйзам долбоорун иштеп чыгып, 2-3 жыл болуп кетти да уже.
мына айыл өкмөт башчыларын, мэрлерди келечекте биз түз шайлаш керек. Анткени биздин конституциянын багыты ушундай. Президент эл түз шайлайт, парламент шайлайт, демек айыл өкмөт менен мэрди да шайлаш керек деп мен ойлоп, мурун бизде болгон түз шайлоо. Айыл өкмөттө да, мэрди да биз түз шайлоо. Ошол мыйзам долбоорун киргизип, мына 2 жыл болду. Биринчи окуудан өткүздүм. Зорго дегенде. Азыр экинчи окуудан мына четке кагылайын деп турат да, мен мында сезип атам. Сезип атам да. Анан кийин мынакей ушундай маселе келгенде, мына кече барсам, Азмер Наркулашым булардын жана долбоорунда ушул айыл өкмөт мэрди эл шайласынбы дегенди референдумга чыгарып атты. Мен 7 областты кыдырып, парламентти угуп өткөрүп чыктым. Нарында да, Көлдө да, Талас бардык жерде эл шайлаш керек деп атат. Бирок парламенттен азыр өтпөй калуу коркунучунда турат да. Эми эртең парламенттен ушул мыйзам четке кагылып кетсе, элдин ою бир, бирок парламенттин ою башкача болгон болуп калат да. Мына көрдүңөрбү? Анан кийин жоопкерчилик маселеси. Эмне үчүн ушуга мен опять келип атам? Өзгөртүү керек деп. Анткени бүгүнкү күндө жоопкерчилик. Мен айтып атпаймынбы? Конституция менен президентте жоопкерчилик белгиленген эмес. Мынакей элдин астында эч кандай маалымат да бербейт, отчет эмес. Парламент элдин астында эч кандай, анткени округ жок да бизде. 120 депутатта округ жок. Биз тизме менен келдик. Округга эч ким барып отчет бербейт депутаттар, төрага баш болуп. Эл бизди чакырта албайт. Ал эмес айылдык кеңештин депутатында жоопкерчилиги жок, аны эл чакырта албайт. Айылдын эли өзүнүн депутаты Россияга кетип калса да бүгүнкү күндө чакыртып алуу институту жок. Мына ушулдан мен ойлойм жоопкерсиздик чыгып атат да. Ошондуктан ушул все-таки өзгөрүү, эл болсо өзгөрүүнү талап кылып атат. Эмне үчүн президентти, депутаттарды шайлаган айыл эли биз өзүбүздүн айыл өкмөттүн башчысын шайлай албайбыз дейт. Же болбосо Бишкек шаары кече эмне үчүн өзүнүн мэрин шайлай албайт? Мына ушундай суроолорго келгенде мен ойлойм өзгөрүү керек. Мына 8 жыл убакыт өттү, конституция менен жашадык. Стабилдүүлүк, легитимдүүлүк жана башка маселелердин баары, укуктук маселелер чечилди, туурабы? Мынакей мен акелерим турат. Конституциянын бир нече конституциянын авторлору. Мен ойлойм азыркы убакта все-таки биз элге өзгөрүүгө барышыбыз керек. Бирок ушундай эле өзүндай оппозициялык маанайда эмес, мен ойлойм президент, жаңы келген президент парламентте ушуну макулдашып алып, формат сүйлөшүп алып туруп, мынакей мындай мыйзамдуу же болбосо мындай жакшы маанайда барып да. Парламент менен президент сүйлөшүп алып 2 жыл мурда өзгөртүү кылбады эле. Эми ал өзгөртүүлөр Ошондой болуп калбайбы, мисалы сүйлөшүп дагы? Конституциядагы мамлекеттик бийлик системасын өзгөртүү жөнүндө болгон жок. Ал жерде точечно эле 1-2-3 маселени эле өзгөртүп кетти. Мисалы ал жерде биз тиги, например, парламенттик системага толук өтөйүк да президентти шайлоодон алып салайык деген маселе коюлган жок. Же болбосо тескерисинче премьер-министр алып салып туруп, эл менен шайланган президент аткаруу бийлигин башкарат деген маселе коюлган жок. Парламент менен азыркы мен айтып аткан маселе ушул. Ошо парламент менен президент сүйлөшүп алып, кеңешип алып чечкен маселе ошол болбодубу? Бул баягы орчундуу маселе чечилген жок да. Кече Атамбаев киргизген өзгөрүү да бүгүнкү күндө президент да эгер өзгөртүүнү сунуштаса да, ал өтөт. Жанатан бери эмнени айтып атабыз? Сыртта да эмнени айтып атат? Дагы деле президент чечип келе атат деген маселе. Кече Атамбаев айтпадыбы? ТЭЦти мен чечкем дебеди. Баары узуктук. Туурабы? А бирок ким камалып атат азыр? Премьер камалып атат да. Бир нече премьер. Көрдүңөрбү? Жоопкерчилик Конституция так аныкталбай калган. Ошондуктан чынында бардык экономия аткаруу бийлигине премьер-министр жоопкерчилик керек. Ишенбагай мына көп ошо бүгүнкү иштеп аткан конституцияны өзгөрткөнгө шарт бар экенин, себептери бар экенин себептери аталып өттү. Бир нерсе. Сиз оюңуз өзгөрдүбү же дагы деле? Эки өлөлөрчү. Корректно айтып атат. Конституция өзгөртүү киришкир деп. Өзгөртүү. Бул тарап айтып атат, конституциялык реформа жасаш керек деген. Бул эки чоң айырмалуу нерсе. Конституциялык реформа деген системаны алмаштыралы деп. Барлык конституциянын башынан аягына чейин оңдойлу деген сөз. Мен дайым эле айтып келатам. Эволюциялык жол деген эмне? 20-жылдан кийин конституцияга эгерде айрым маселелер так жазылбай чыкса, ошого өзгөртүү киргизели деген экөөнүн айырмасы бар. Бул биринчиси. Бирок ал 20-жылы. Не? Биринчиси. Өзгөртүү менен реформанын айырмасы бар. Экинчиси. Эки юрист бар дейт, эки пикир бар дейт. Эки саясатчы болсо, эки саясатчы.
парламенттик мамлекет дегенде бул кээ топ түшүнөт, ким парламент президентти шайлап калса бул парламенттик мамлекет деп эсептейт. А чындыгы келгенде теория боюнча ким өкмөттүн курамын курса, ошону эгерде парламент өзү эле жеке чечсе, анда парламенттик мамлекет деп эсептелет. Президентти шайлагандан эмес. Биз бүгүн парламенттик мамлекетпиз. Конечно же парламент. Парламент, тиги президент 2015-жылдан бери премьер-министрлер бир партиянын лидери болгон жок да. Уксаң. Мен конституцияны айтып атам. Силер Азимбек экөөңөр болсо болуп аткан турмуштагы нерсени айтып атасыңар. Мен конституция жазылган нерсени айтып атам. Ал так аткарылбай келаткан бул башка маселе. Башка маселе. Сиз иштебей жаткан конституция айтып атасыз. Биз турмушта айтып атабыз. Узурпация власти деп бир жоопко тартып атасыз. Ошо иштебей деп атасыз. Азыркы мен сени угуп аттым го, жанатым бир айтып аткандан. Жок, айтып атпайсыз, сиз иштебей. Сен болуп аткан турмушта болгон нерсени айтып. Мен закондо жазылган, конституцияда жазылган. Эмне деп? Ички, тышкы саясат кимдин колунда? Премьердин колунда. И ошонун жоопкерчилиги ким тиги жооп берилет? Парламенттин алдында. Бүгүнкү конституция боюнча президенттин укугу кенедей болгондо дагы нотариат болуп калган. Парламенттин чечимин кол коюп бергенге гана тиги мүмкүнчүлүгү бар. Кээ бир мыйзамдарга вето койгонго гана мүмкүнчүлүгү бар. Ошону турмушта ошону айтып койчу. Бирок өнөкөт болуп калды да Кыргызстанда. Бирдеме болуп калса эле конституцияны кокуй алмашалы. Президенттерде өнөкөт болуп калды. Бийлигин конституциядан негизинде алып таштаса дагы өнөкөт болуп калды. Мен башкарам деп турат да. Жок деп. Мен ички саясатына да киргишем, тышкыда саясатына. Бул узурпация власти деп койду, болгон эле нерсе. Бирок бул турмушта болуп аткан нерсе да. Эми биз айтып атабыз, Атамбаев башкарып келди деп. Атамбаевдин бир жерден да колу жок. Эмчилегинде ал өзүнүн партиясын алып келди, СДПК партиясын. Коалициялык көпчүлүк түздү. Коалициялык көпчүлүк өкмөт түздү. Мына ошолордун колу менен жасап атты. Эгерде коалициялык көпчүлүк оппозициядан болчу болсо, СДПК партиясы болбогондо бүгүн конституцияны аткара турганга 100% мүмкүнчүлүгү барат болчу. Бүгүнкү конституцияны жанагы 2010 жылы эле жасалып, 1-2 күндө эле, 1 айда жасалып калган нерсе эмес. Аны мурун эле Бакиевдин ордунда сунуш кылган. 2006 жылы. Ошондо эле сунуш кылган. Роза Исаковнага мен өзүмдүн вариантымды колуна берген. Мына сиз конституциялык советтин мүчөсү катары мынауну дагы көрсөтүңүз деп туруп. Илгертен бери эле жасалып келаткан нерсе. Ал жерде так жазылган өкмөттүн орду, президенттин орду. Эгерден мурунку конституцияда президенттин ыйгарым укугу чексиз болсо, бүгүн чектелген. Бүгүн чексиз кимдин укугу? Өкмөттүн укугу. Ошончолук эле жоопкерчилиги бар. А президенттин укугу чектелип турса, анан эмнеге жооп берет? Дагы экинчи нерсе бар. Өкүл деген элдин өкүлү ал шайлаган адамдардын алдында гана жооп бере алат. Парламент кайсы убакта жооп берет? 2020 жылы булардын жасаган ичинде буларга добуш береби, бербейби? Мына ошондо баа берет. Эгерде экинчи жолу президент Атамбаев чыгып калса, анын ичине баа берилмек. Жакшы конституцияга Азимбектер дагы колдоп кетип, 1 мөөнөткө деп жазылып калды дагы, 1 мөөнөт болуп калды. 2 жолу шайланганда анда ошондуктан мен айтат элем. Бүгүнкү күнү жанталашып жанагындай конституциялык реформа жасайлы дебей, ага айкалышпаган мыйзамдарды оңдойлу. Шайлоону өткөрүп алалы, элдин алдына салып берели. Жанагындай мыйзамда эмки 20 жылы яткан депутаттарды эл шайлагандай мүмкүнчүлүк берели дагы, ошо жаңы келген депутаттардын элдин добушун алынбап, өз учурунда Азимбек мен дагы ошо элдин добушун алып туруп келтирип өз пикирибизди айтып келгенбиз. Мына ошолордун колу менен анан конституция өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк алалы деген ой пикирди айтып атам. Ошо келе жаткан саясий чоң ишке көңүл урбай, саясий элиталар каяктагы перспективадагы конституциялык реформага көңүл уруп, ошого чечели деп атканда мен чындыгында келгенде туура эмес иш кылып атат деп эсептейм да. Эгерде бүгүнкүгө чейинки тажрыйбаны эске алганда, ошо президенттин кичинекей бир укугу менен ошону менен бийликти узурпациялап алып атканын эске алганда, 20 жылдан кийин бул институтту жоюп салууга негиз барбы? Ушул маселе көп айтылып келет да, бул институтту калтырып койсоң, баары бир бийликти басып алат депчи. Мына мындай да. Бүгүнкү президентти дагы Атамбаевдагыдай эле 6 жыл өткөндөн жоопко тартса болот. Эгерде бул стратегияны бекитчү болсо, узурпация власти, сен конституциялык бул жанагы Кыргызстан ички саясатынын стратегиясын ала турганда кандай укугуң бар деп. Бул парламенттин колунда турган нерсе. Мына булар инициатива кылыш керек. А булар парламент болсо, ошо президенттик жана топко барып, заседанияга барып туруп, ошого катышып туруп добуш берип атышат. Бул өзүбүз жасап атабыз, анын укугу жок. Мына тиги Арменияда премьер-министр эле жолугуп жүрөт го,
Конституция негізі. Арменияның конституцияның біздің конституцияның екеуінің айырмасы почти жоқ. Путин қабыл алып жатады енді президентті. Премьер-министр қабыл алып жатады. Ошондой эле биздин премьер бармак. Конституцияны сыйлабай, конституцияны аткарбай аткан кишини жоопко тарткандын ордуна биз болсо жок, окуй конституцияны өзгөртөлү. Ким жоопко тартат? Иә. Ким жоопко тартат? Ким жоопко тартат? Ошол Соттордун баары өзүнүн алдында турса президент. Прокурордон бери тергөөчүсүнө бери ким жоопко тартат? Жок, саясатта бир нерсе бар. Тарыхта бул кертилгеч жоопко тартылат. Туура, тарыхта башка. Эгерде бүгүн силер саясий мына бүгүнкү президентке дагы азыркы жанагы Атамбаев кеткенге узурпация кылдың деп ушул маселени көтөрүп турсаңар, кайра көтөрүп турсаңар, мүмкүн бүгүн жооп бербейт. Бирок тарыхта кала турган маселе акырында Нюрнбергде жооп бергендей эле кийин жооп берет. Мына ошон үчүн сиз бизди колдошуңуз керек. Эмнеге колдошуңуз керек? Конституция реформа болбойт. Курултай институту чыгарбайсыздар. Асмандагы жылдызды алып кармай дегендей эле маселе болбойт. Биздин драм театрда айткан нерсе мыйзамы жок, мыйзамсыз болуп калды. Болгондо дагы чоң пикир катары. элита, жакшы элита чогулуп туруп күчүңөрдү кайкы кетирип атасыңар. Угуп турсаңыз, мына сиз туура айттыңыз. Сиз теорияны айттыңыз. О, мен теориядан. Сиз айттыңыз, силер турмушта айтып атасыңар. Эми ошо теориядагы эки юрист чечпеген нерсени элге коюп атпайсыңбы? Ай силер президенттикти каалайсыңар же парламенттикти каалайсыңар деп. Анткени. Ошо элден сурагандан кийин ошого жараша жоопкерчиликти киргизет. Мына үчөөбүз азыр талашсак президенттик шайлоо. Урматтуу биздин убакыт соңуна жеткенине байланыштуу сиздер менен коштошобуз. Бүгүн ооба дегендер Конституцияны алмашканга 175, жок дегендер 140 экенин айтып кетели. Кайрадан эфирден амандашканча. Ал эми азыр биздин интернетте бул талкуубуз уланып атат дагы деле. Эгерде көрүп аткандар болсо талкуу улантырса болот. Айтылбай калган сөздөр эфир бүттү, бирок интернетте уланып атат. Мен бир нерсени айтып келет, бирок президенттик бийликтерден сөз болсо, үчөөбүз үч пикир айтабыз бүгүн. Ошо үчүн элге чыгарып атабыз. Бийликтин бирөө Американын президенттик ишти бийлик премьери жок, бир вариант. Өкмөттү шайлай турган мүмкүнчүлүктөрдө парламенттик. Мына ошондой болгондо президент ээлеп атат да, мени да эл шайлаган деп. Вот маселе ушунда болуп атат да. Эл шайлады. Мени да эл шайлады. Укугуңдун чегинде, конституция жазылган укугуңдун чегинде мать героинаны бергениң, генеральскийди бергениң, жанагы законго кол койгонуң болду. Бүгүнкү укук. Мына ошондой сиз айткан теорияны ошол жана Конституциялык кеңешменин төрагасы Текебаев угуп туруңуз. Өзү оңдоп берди кайра. Ошол Конституциялык кеңешменин төрагасы. Ошол сен кол коюп отура бер деп айтылган жок. Анан эгер Текебаев айткан жазылды да, бүгүнкү конституция ушундай болуп турат. Булар айтылган. Конституция Германиянын президентинде эле биздин президент мындай эле Монпосиде болуп отуруп бериш керек. Ошол узур калды да. Партиянын лидерлери биздин чакырышта 5 партиянын лидери чечип калды. Көпчүлүк менен тиги СДПК коалицияны түзгөн. Коалиция, ошол коалиция чечет. Мүмкүн ошондо Азимбек аке, эгер ошондо 10-жылы шайлоодо бир мандаттуу сыяктуу депутаттар келген болсо, президент убаңардай болот. Мына балакеттин баары ошондо болду да. Муну Бакиевдер киргизди шайлоо системасын. Биз азыр ошону коалициядан чыгарып салалы деп атабыз. Азке. Ошону элге салып атабыз. Экинчи вариант Азке күчүңдүн баардыгын бүгүн ошо жумшачы. Конституциялык жанагы мыйзамга өзгөртүү киргизип, жанагы элдер шайлай турган мүмкүнчүлүктү алып берчи. Ошо мыйзам бар. Так ошол барат ушул. Бар. Биз ошону буларга беребиз. Элге ошого добуш чогултуп берчи 10 миңди. 10 миңди Мен топтойбуз. алдында туруп берейин. Угуп туруңуз. 10 миңди топтойбуз. Мыйзамды алып буларга беребиз. Силер алгыла деп беребиз. Бир нерсе бар да Азимбек аке, мынакей Америкада мен ар дайым ойлоп жүргөм, партиялык система депчи. Бирок барып, ошол жерде конгресске барып тактаганда партия көрсөтөт экен. Болгон эле. Самовыдвижение жок, өзүң чыга албайсың. Сени только партия көрсөтөт, бирок добуш берүү фамилияга. Фамилия келиш керек. Биз конкретно бөлүнгөн округ менен. Мына биз деле ошондой кылсак,
жакшы болмок экен, все-таки элдин өзүнүн депутаттары болмок Жок, ошол сунуш парламенттин ичинде коалициялык көпчүлүктө көтөрүлгөн 5-чакырылышта дагы билесизби? Эмне үчүн Ошондо Кулов жанагы Чыныбай Турсунбековдор аркылуу ошо сиздер жазып берип мыйзам долбоору көтөрүлгөн, бирок кабыл алынган жок. эмне үчүн кабыл алынбады? Бүгүнкүдөй парламент менен кабыл алабы? Эгерде 10 миң топтоп келип туруп, ошон парламент кабыл алса кабыл алабы? саясий күчтөр баарыбыз тең чогулуп туруп, бүгүн мына мен президентке өзүм чыгып атам, 4 спикер чыгып атат. Ушуларга Азимбектин жанагы 47 саясий уюму да кошулуп, башкалар бар кошулуп карасак, элге турсак, парламент албачы болсо, ошондо элге чыксак болот. Ай, айланайын, мына силер шайлаганга мүмкүнчүлүк берип атсак, бул парламент албай турат, эмкиде 20 жыл ушуну шайласыңар деп чыксак болот. Сиз билбесеңиз эле, биз киргиздик буларга. Мына эми экинчи жагын карасаңыз, кече Алган жок да. Качан эмени киргиздиңер? Биз ошолду кумтөрдөн бери Кумтар эмес, коалициядан бери киргиздик. Жок, шайлоо жөнүндө эчтеке киргизген эмес. Киргиздик да Эмени киргиздиң? Биз киргиздик да. Конституция өзгөртүүлөрүн киргиздик. Жок, конституция эмес, мыйзам. Мыйзамыбыз карама каршы келет да, кантип карама каршы Ойлонойн десе, депутаттарды шайлап юраттелден лат этип берсе карама бир эле статьяны оңдоп койчу. Бир эле статья. карама каршы келет. Бюллетенде партия эмес, талапкердин ысмы жасалат деп конституцияны ошону эле киргизип берчи. Ошону киргизе алып атпайм мен. Ошону киргизгенге күчүм жетпей атпайбы, сен жардам бер. Конституцияга киргизиш керек аны. Ой, жок, конституция жазылып турат, депутаттар шайлайт. күч жетпейт. Мына кече кайсыл форматта ЦИКтен, БШКдан стратегияны бекитип койду. Ал жерде так ЦИК плюс президент баш болуп туруп 20-жылдагы шайлоолорго бир эле эмес да, жергиликтүү жогорку кеңеш шайлоолорго азыркы шайлоо системасы менен барабыз деп коюп туруп. Бул эмне деген сөз? Значит, болду деп коёт. Жок, бул уже жок, Ишенбай аке, бул уже болду дебейт. неме, коомго парламентке команда берди деген сөз да. Бүттү, азыр СДПК, Кыргызстан бир бол бүттү. ал эмес, деги эле президентке каршы чыкпайм деген адамды депутаттар бирөө да өтүшпөйт. Алар болду деп койду. Бийлик бүттү, биз ушундай өткөрөбүз. 23-жылга чейин өзүбүздүн партияны алып келебиз деп койду. А бирок биз эл, Кыргызстандын эли укугубузду пайдаланып, референдумга чыгуу. Мына сен биз кылабыз ошону. Азыркы сен жасап атасың, пропорциональный системаны каалайсыңбы же мажоритарный деп? А элдер пропорциональный системаны каалайт десе эмне кыласың? Бүгүнкү кайра алып келесиңби? Макул болобузса так ошондой системаны киргизебиз. Бүгүнкү системаны алып келесиңби? Жок, жанагындай кылып. Кантип? Жанагындай адам коюлат. Американын кандай? Америкада. Бүгүнкү деле жазылып турбайбы? Пропорциональный система менен депутаттар шайланат деп жазып турат да. Конституцияда андай неме норма Пропорционалдуу деп. Пропорционалдуу дегенде Сен ошону коюп атпайсың. Сен пропорциональный системаны же мажоритарный бар иши, шайлоо кодексин алганда башкача кылып коюп эл атат. пропорциональныйны алып койсо эмне кыласың? Ушул эле жайга келесиңби сен? Жок, ошол референдумду мыйзам долбоорун азыр элге алып чыгыш үчүн жана 10 миң киши топтогондон кийин парламенттин алдына келесиздерби референдум күнүн белгиледип. А белгилебей койсо эмне болот бүгүн? Белгилебей койсо билесиңер да эмне болорун. Эмне болот? Болот 3-революция болот. Сиз ишенесизби ушинтип алып келип 10 миң кишини топтоп келсе, анан парламент колдоп берерин ишенесизби? Бул парламент колдоп бербейт. Ошондуктан эң кырдыбында 20-жылы мына бүгүн окудум жана сайттан жаңы оппозиционный партия түзүп парламенттик шайлоого чыгам деп заявление жасап бар Азимбек. Мына Азимбектер келсин, мүмкүнчүлүк алсын. Эгерде келем деп атсаң, сен конституциялык жанагы мыйзамга оңдоо киргиздиң да. Хотя бы фамилияң жазганга ушу шартты түзүп кой да, хотя бы фамилияга. Ошого көңүл буруп айтасың. Кантип сен шайлоого чыгам деп атасың? Кызыксыз. Ушул бийлик сага киргизе ошону. Еланан санан шайлоого мен чыгам деп атасың сен. Эл киргизет. Эл киргизет. Элдин укугу да. Шайлоого чыгам деп атасың, оппозициялык күч менен. Акчаң жок, алар миллиардтан акча. 10 жылдык конституциянын бир нерсеси бар. Угуп туруңуз. Бир нерсе мурдагыдан. Референдум өткөргөнгө да 10 миң керек. Мыйзам жазганга да 10 миң керек. Ойлодум да, окуп алып туруп, азыр кем чыгат экен оппозицион. Ой, сон болду. Эми жардам берет экен, өзгөртүү киргизет экен десем, ушул закон менен чыгам деп атасың. Башка жол жок, ишенбей түшүн. А жок болсо эмне кыласың чыгып? Аракет кылып эмне кыласың? Эмне аракет кыл? Ушундайга сиз мурда да 2005-те ушинтип каршы болдуңуз. А биз эмне кылдык? Шартың 0 да 0. Неме? Болот. Бир мисал айтайынбы? Болот, көрөсүз. Көрөсүз. Өзүмөн башыман неметтим. 1,5 жыл болду. Мен кече Канат Керизбековго айттым. Жана жөнөкөй айыл өкмөтү шайласын. Мэрде да кошкон эмесмин. Биринчи этапта айыл өкмөтү шайлаякчы деп сиз айткандай поэтапный. Атамбаев макул деген. Азыркы президент өткөндө келгенде кирип чыктым. Мен каршы эмесмин. Комитеттен 1,5 жылдан бери киргизе албайм, экинчи. Анан өткөндө айттым, мен уже палатадан көтөрдүм. Айттым, четке каксаңар да киргизгиле да, бирок киргизбей кое албайсың да. Десем макул болуп эми теги экинчи окууга. Просто айттым, башка вариант жок да. Только палатага чыгарып четке кагасың. А палатада коомчулук угат. Булар четке кагып аткан турбайбы депчи. Ишенбек, башка кандай вариант? Элдин желаниясы болуп турса, бирок мыйзамды
түз шайлоонун өтүшпөй койгон бул эми мындай таранит этип атат да. Баягы орусча нарывается дейт го. Бул эми болбойт да. Ошол жерде эле сүзү бар, башы менен ошол жерде ура бер деп атпайбы мени. Ошол жерге барып алдыр дейт. Саясатчы болгондон кийин саясий маңдайыңда келаткан саясий Депутат өзү ала албай атса мен көчөдө жүргөн, мен кантип алдырам? саясатчы деген жанында мына келе жаткан саясий маселелерге көңүл бургунуң да. Ошондуктан Шайлоодо бул эң негизги. Мен артымда 10 миң эл. А сен аны унутуп калып Все, жылдыз 10 миң асмандагы жылдызды колго алган деп. Бирок азыркы 10 миң эл чечет ошону. бирок 20-жыл келип калганы ал жерде конституция эмес, конституцияны никак ага жетиштирбейт да, жакындатпайт. Жанагы шайлоо жөнүндө мыйзам, то есть стратегия мүмкүн конституция, бирок тактика шайлоо мыйзамы экени бул жагынан туура. Жомок айтып атасың, өзгөртө албайбы? Өзгөрсөңүз өзгөртпөйсүзбү? Шайлоо комиссиясында отурдуңуз го бичок. Ошого 11-жыл отурдуңуз, өзгөртпөйсүзбү? Мына силер кылбадыңарбы ошону? Сиз ошол жерде шайлоо комиссиясынын мүчөсү ата журттабы? Бир жолдон болдуңуз. Сиз ошону өзгөртүп чыгарбайсызбы анда? Чыгарбадыңбы? Текебаевдин, как говорится, 9-га округосу биринчи окуудан өттү. Кана ишке ашкан жок. Эшикке ачкан жок. Бирок болуп тур да. аракет кылдым да, аракет кылдым. Эми ошол жолго. А сен аны да кылган жоксуң. Мен азыр Сен аны да кылган жоксуң сен. мен кылдым дейм. Эмнешти кылган жоксуң? Шайлоо жөнүндө бир да мыйзам киргиздим дейм. Мен конституцияга киргизип атам. Анткени сиз айтып Конституцияда болбогон нерсе да, асманда болбогон Биз республика ата журттан фракциядан атайын отурган шайлоо комиссиясы. доклад кылган. Биз Так ошо 100%тик шайлоодо ушулар эмне өткөргөн. үчүн өтпөй калды? Ушулар өткөргөн. Президент не захотел да болду. Анан эми ошону оңдоп коюш керек. Ошол жерде отуруп оңдоп койбойсуң. По-моему, зам болгон сиз ошол жерде. Оңдоп коюш керек эле ошондо. Зам болдуңуз беле? Эмнеге? мүчөсү Шайлоо комиссиясында. Кайсы? Төраганын орун басары болдуңуз. Жөн жок, жөн эле мүчөсү. Эле мүчөсү. И БШКнын, как говорится, мүчөлөрү законодательный инициативасы жок. Мен жөн эле жазып берип аттым кишилерге. жана жазып берген жана Куулов, Чыныбай Турсунбеков, Ал Текебаев экинчи варианты. ошондо эле сиз жазып бериңизби? Мен жазып бергем. Автор катарында Анан кийин тиги Текебаев жазып берген. Ал биринчи окуудан өткөрө алды. Экинчи окууга күчү жете алган жок. Ошондуктан мен дагы айтып коеюн. Аракет кылыш керек саясатчы. Аракет кылып атабыз. Аракет бул чиновниктер менен, бул парламент менен, бул парламент качан ишке ашырат? Эгер Жээнбек пикирин өзгөртүп, мен шашылыш айтып коюп турмун, акасы керек экен десе, мына өзгөрүлөт бардыгы. Эгерде Жээнбеков айтпаса, 2005-2010 кайталанат, 2020-жылкы шайлоодо. Шайлоодо именно кайталанат. Так шайлоодо. Бул өзүңө каршы пикир айтып атасың. Ошону билип туруп, сен баары бир коомдун пикирин оңдоюн. Коомдун пикирин башка жака бурайын деп жанагындай референдум өткөрөйүн деген саясат өткөрүп атасың. Ошону билип туруп, эмне үчүн сен саясатчысың, келечекти карап атасың. Да. Ошо пикирди болтуруп. Эмне үчүн дегенде бир эле кол Жээнбектин колунан чыкпайт. Мен эмес, бул киши айтып берди. Баары колдойт. Уксак. Баары деген бул болгон элдин атынан сүйлөбөй жүргүлөчү эле. Баары деп ойлойт. Депутат айталат. Мен айткан жок. Бул эми жолуккан Мен элдин атынан сүйлөй албай элден сурап атам. Эмне дейсиң? Конституция жөнүндө элдин атынан айтып атасың. Мисалы мен болсо башынан жолуккандар айтып, мен толугу менен колдойм деп. Мен деле колдойм. Жанагы айыл өкмөттөр менен тиги мэрлердин шайласын. Азыркы конституция туалетке да жарабай турган конституция. Надо пошло. Эң жакшы конституциялардын 20 жерден противоречит. Бүгүнкү күнү эң жакшы конституциялардын бири. Ушул конституция. Жакшы конституциялардын бири. Не надо чем. И причем болгондо дагы идеал катары. Мен кадыр эки статьяны айтайын, өзүң жооп кой. Баягы ак жол кабыл алган конституциядан начарбы? Эки статья дейсиң. Андан да начар. Неге ошол конституцияны кабыл алышты? Мыйзамды кабыл алып атканда любой ценой укуктук полеге келиш керек болчу. талаш тартыш болот. Бирөө утат, бирөө утпайт. Жана 2006-жылы реформа үчүн деген кыймыл түзүлүп, Бакиевке баягы каршы болгон парламенттеги күчтөр алып чыгып көчөдөгү ошол көчөдө туруп ошол мыйзам азыркы менен окшошпу? Бакиевдин угулунда Бакиевдин угулунда жумушчу топтун төрагасы болгон мен. Башка система Жана бир ай жашаган конституция. Ал жерде биз президенттин мындай полномочиясын алганбыз. Буга чейин президентте да мындай полномочия бар да, ошол конституцияда көрсөтүлгөн полномочия карабуктар ана мыйзамдар менен жарлыгы менен алып алган укук берилип болгон. Мыйзамдарда көрсөтүлгөн деп. Биз ноябрь айында ошо мыйзамдар деген убрать этип салганбыз. Толку конституцияда калтырганбыз. Ушу менен отурасың деп. Ана бир айдан кийин кайраларда мыйзамдарда дегенде кайра киргизип туруп уралды. Зато бүгүнкү жаңы конституция боюнча мына өзү да Мыйзамдар деген бар. мыйзам вообще жок. А бирок мыйзамдар менен булар бербедиби тышкы саясат эмелер? Эми Ошол автор Текебаев өз алып берип өзүнүн партиясы аркылуу жасап атпайбы? Өзүнүн партиясы эмес.
СДПК партиясы. Автору Текебаев Именали. Жоқ. Добуш берип аткан эмеде көпчүлүк коалициялык көпчүлүк. Дебилге чутуп Текебаев менен Именалиев болгон да билем да. Көпчүлүк бар добуш берип аткан. Коалициялык көпчүлүктө. Ошолор менен чечип атат. Эгер Текебаев менен Именалиев тегишпесе болбойт. Эртең 20-жылы СДПК келет. Кайра коалициялык көпчүлүк түзөт. Ошол эле Атамбаев келет, мен ошондо көрөм. Конституцияңдагы асманда жылдызды да ала албай каласың. Көрөбүз ишеке. Ошого келтирбенге мүмкүнчүлүк шарт түзгүнүң десең азыр. Элдин алдына салып Ал статья менен да эч нерсеге жарабайт. керек. Пока бийликтин эл алдындагы отчеттуулугун камсыз кылмайынча эч нерсе болбойт.